саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, сиздерге кайрылып кетебиз. Биз ушул азыр наристебиз ооруп аткан больницага келип отурабыз. Диана кызыбыз ушу толугураак маалымат берип кетсең. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен ошо Токторова Айселкинин апасымын. Алынкулова Диана. Кызымдын оорусу ушу май айынан бери ооруп жатабыз онкологияда. Майдын биз 26-сында келип, ушу 28-теринде химиотерапия менен лечениябыз башталган. Биз кызым ооруп баштагандан бери ушу онкологияда жатабыз. Экинчи протоколубузга жеткенибизде биздики рецидив болуп кетти. Ал 16-ноябрда болуп атат. Рецидив биздики кайтадан кайталанганы, раковой палочкасы 68% деп көрсөттү. Эми бизде химиотерапия менен дальше дарыланганга болбойт экен. Эми бир гана жолубуз пересадка, костный мозду пересадка кылышат экен. Ал бизге көп суммада, өтө көп суммада акча болуп атат. Турция мамлекетинде жасалат. Ал $90,000 деп айтышып атат. Анын үстүнөн бизде бул биринчи кызыбыз, биздин үй-бүлөдө эң биринчи улуу кызыбыз, эң улуу кызыбыз. Будан кийин мен азыр 2 ай толуп калды. 2 айлык балам бар. Аны донор кылып 2 айлыкты ала алышпайт экен. Донор алыш үчүн 10 килодан веси 10 килодан өйдө жогору болуш керек экен. Ошол себептен дагы биз донор канды дагы издешибиз керек. Ага дагы кымбат болуп калат экен. Кызымдын ушу дарысына, биз пересадкасына баарыңыздарга жардамыңыздарды сурайт элем. Аллахтын буйруп ушу кызым эртерээк айыгып кетсе, бизге 10 күн мурун Турциядан профессорлор келгенде деген 2 айдын ичинде пересадканы жасап калба деди. 2 ай убактыңар бар, ошолго чейин жасалып калыш керек. Себеп дегенде высокий риск менен деп айтып атат. Assalamu alaikum, Kırgızstandық мекендештер, бир туугандар. Биз ушул Москвада ачылган мекенчил жаштар кайрымдуулук уюмунун атынан келип, бүгүн Диана эжебиздин, анан Айсалкындын, Айселкиндин ушул больницада жаткандыгын көрүп, ошо көп суммада акча керек экен, Турциядан операция болот экен, $90,000 кетет экен. Ошо кыргызстандык мекендештер, кайрымдуу Уркер бир туугандар, силерден жардам сурайбыз. Колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Эми эже алып коюңуз. Биздин мекенчил жаштар кайрымдуулук уюмунун атынан, Москвада иштеген мигранттардын атынан. Рахмат. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга рахмат. Сиздердин ошо кайрымдуулук кылып кызыма деген кайрымдуу болуп жатканыңыздарга чоң рахмат. Аллахым сиздерге эки дүйнөдө тең жакшылыкты, бейиштикти насип кылсын. Сиздерге ыраазы болсун. Сиздер ушу кызымдын айыгып кетишине себепкер болуп атасыздар. Аллахым буйрса ушу кызыбыз айыгып, аман эсен дагы сүйүнчү деген кабарыбыз менен дагы сиздер менен көрүшкөнгө аракет кылабыз. Сиздер дагы ушу кызымга кайдыгер карабастан, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздерчи. Бизге ушу 2 ай убакыттын ичинде пересадка кылып калгыла деген. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстандагы бир туугандар, бул биздин мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму мындай көп акчабыз жок. Болгондо өзүбүздүн кичине чогулткан акчаларыбызды ушул муктаж болгон карындаштарыбызга, эжелер, агаларыбызга жардам берип жүрөбүз. Кайрымдуу боорукер адамдар, акчаңыздарды аябастан ушундай Айселкин кыздын Турцияда операция болот экен. Ошо колуңуздардын келишинче жардам берип коюңуздар.